Чикагонун аэропортунан Охайрден салам айтам. Көбүнчө Гавайиге келгенде эле кеш ала келебиз, кеш кармайбыз да. Чындыгында бул жакта убакыт аябай тар десең жаңылышат экенсиң да. Бирок аябай абайлап кылыш керек экен. Аябай коос. Посмотрите, вот YouTube'дан көрөсүңөр. Что я хочу сказать, да, очень круто. Азыр биз ошол вулкандын жарылган жерине баралы. Бул BMW-ныкы күнүнө $100 түзөт экен. Еще 18% салыгы менен. Гавайинин эң бир татаал жерине келип отурабыз. Бул татаал жери дегенде Бул кемперден өткөндө да алып кеткенбиз, Гавайилик кемперден. Башкача атмосферага кирип кетет экенсиң. Бул жерде көчө музыканттары, үй-жайсыз адамдар жана жөн гана шаардын бейкапар тургундар отурушат экен. Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Бүгүн мен силерге Чикагонун аэропортунан Охайрден салам айтам. Азыр биз каяка кетип атабыз десеңер, Американын 50-чү штаты болгон Гавайиге сапар алдык буюрса. Азыр бизде эртең саат 4-төн 42 өттү. 4-төн 42. Буюрса биздин азыр бир аз кеч келгендиктен бортко шашып баратам азыр. Буюрса биз менен бирге олтургула. Кызыктын баары алдыда. Чогуу биргеликте Гавайиге учалы. Коно аэропорту. Бул жөн эле аэропорт эмес. Бул Гавайиге welcome деген белги. Самолеттон карасаң эле учуу кону тилкеси кадимкидей асфальт эмес, түз эле муздаган лаванын үстүнө конот экенсиң. Ооба, туура уктуңуз. Бул жерде учактар бир кезде кыпкызыл болуп жанган вулкандар таштардын үстүнө кончо дешет. Бирок кабатыр болбогула. Бул лава ушунчалык эски, тепсең да чаң чыкпайт. Самолет конуп баратканда эле оозуң ачылат. Бир жагында океан, экинчи жагында тоолор менен вулкандар. Кээ бир жүргүнчүлөр Discover программасына капыстан катышып калгандай сезип кетиши мүмкүн. Аэропорттун өзү да башкача, чоң аэропортторго окшобойт. Бул жерде узун коридорлор, шумный эскалаторлор же чоң экрандар жок. Ордуна ачык асман алдында чакан павильондор, пальмалар жана жайдары маанай менен тосуп алган кызматкерлер турат. Бул жака кирериң менен эле түшүнүп каласың, сен жөн гана чарчаган жүргүнчү эмес, Гавайинин кадырлуу конок экениңди. Эң жакшысы, аэропорт кичинекей, баары бат-бат болот экен. Узун кезектер жок. Кыскасын айтканда, Гавайи сенин эс алууңду аэропорттон эле баштап салат экен. Анда эмесе, достор, кеттикпи? Эс алууну баштадык. Салам достор. Бүгүн биз азыр Гавайинин эң бир татаал жерине келип отурабыз. Бул татаал жери дегенде чындыгында татаал экен. Тияктан машина келбей турган жер экен бул жер. Азыр мен Тынч океандын жээгинде турам. Сиз жашыл кумдуу пляжды көрдүңүз беле? Мен бүгүн сизге дүйнөдөгү эң сейрек кездешкен пляждардын бирин көрсөткүм келип турат. Бул Гавайидеги Queen Sand Beach деген пляж экен. Бул жерге жетүү чындыгында оңой эмес экен. Жөө 4 чакырым жөө басууга туура келет, же болбосо жергиликтүү унаалар менен жетүүгө болот. Бирок ошол катаал жол менен укмуштуу да саякат болот экен. Кум жашыл болушунун себеби ушул Альвин минералынын майда бөлүкчөлөрү вулкан атылып чыкканда магма муздап ташка айланат. Ошол учурда Альвин минералы бөлүнүп чыгып, убакыттын өтүшү менен майдаланып пляждын кумуна аралашат. Дүйнөдө мындай пляждар саналуу гана. Ал эми суу тунук, жылуу, абдан жагымдуу. Мындай кооздукту сүрөттөн көргөн башка, аны өз көзүң менен көргөн таптакыр башка экен. Эгер Гавайиге сиз келип калсаңыз, бул укмуштуудай пляжды, Queen Sand Beach'ти өткөрүп жүрбөңүз, сөзсүз келип кетиңиз. Бактбек, азыр эмне кылып атасыз? Азыр Hilo деген Hilo Farmers Market'те соода кылып атабыз. Бул кемперден өткөндө да алып кеткенбиз, Гавайилик кемперден. Мына папайя үчөөсү $5 дейт, бизге $5 берип, анан экөөнү кошуп берди. И азыр банан тиги жактан соодалашып атабыз. Гавайиде базар кандай болот деп ойлодуң беле? Көбү Гавайини жалаң кымбат курорттор, кымбат эс алуучу жайлар, бирок чыныгы жашоону көргүң келсе, жергиликтүү базарга барышың керек. Мынакей, бул Hilo базары. Бул жерде бардыгы экзотикалык жемиштер, сувенирлер, Гавайи кол өнөрчүлөрүнүн уникалдуу буюмдарын сатышат экен. Мындай даамдуу ананасты мурда сен чындыгында жеп көргөн эмессиң. Бул жердеги манго, авокадо, папайя баары жаң үзүлгөн жыты мурдуңдан кетпейт.
бул жерде соодагерлердин көпчүлүгү гавайлыктар, вьетнамдыктар, кытайлыктар жана башка көптөгөн улуттар бар экен. Ошондуктан базардын атмосферасы дагы өзгөчө. Карачы, могу Бакыт байке азыр соодалашып алды, арзандатып алды. Соодалашсаң эле арзандатышат экен. Чындыгында Гавайда да базар деген базар. Азыр могу коробканы алдыңыз. Канча сом болду ошону? $30, Az $40 бердиңиз ошону? $40 бердим. $10 стаж берет, $10 кайрып берет. Бул жерде ошону бардык эле ошо наличкага кешке алышабы? Көбүнчө Гавайга келгенде эле кеш ала келебиз, кеш кармайбыз да. Эми Чикагода билесиң го, Америкада эч ким Кеш алып турбайт. кеш кармабайт. Бирок булардын көбүнөн анда Venmo деген немени колдонушат экен да Гавайдачы. Башташты туристтер үчүн. Эмиби? Көбүнчө кеш да. Thank you so much. Yeah, I will be back. Thank you. Базардан чыккандан кийин эле бул жерге келсең таптакыр башкача атмосферага кирип кетет экенсиң. Бул жерде көчө музыканттары, үй-жайсыз адамдар жана жөн гана шаардын бейкапар тургундар отурушат экен. Кимдир бирөө гитара чертет, кимдир бирөө барабан кагат, кимдир бирөө бийлейт, чер жазат. Бул жөн эле парк эмес, чыныгы көчө концертине окшош экен. Бул даракты көргөндө эле аватар тасмасын эске салды. Анын узун салаңдаган тамырлары, бийик сөңгөгү жана капталга жайылып кеткен бутактары укмуштуудай көрүнөт экен. Бул дарактын расмияты баньян. Ал дүйнөдөгү эң чоң жана эң таң калыштуу дарактардын бири болуп эсептелет экен. Баньян дарактарынын эң кызыктуу өзгөчөлүгү анын тамырлары жерге түшүп, кайрадан жаңы сөңгөктөрдү пайда кылат. Ушундан улам ал убакыт өткөн сайын чоңоюп, бүтүндөй токойго да айланып кетиши мүмкүн. Гавайга бул дарак Индиядан алынып келинген. Жергиликтүү тургундар анын ыйык дарак катары эсептешет экен. Достор, Американын 50-чы штаты бул Гавайи. Гавайиде негизи англисче сүйлөшөт. Бул Гавайини мен келгенден кийин бир өзгөчөлүгүн байкадым. Чикаго болсо, Нью-Йорк болобу, Калифорния болобу, ал жактын акценттери же болсо ар бир штаттын акценттери башкача. Бул Гавайинин сөздөрү дагы башкача экен. Муну карагыла, азыр аркамда алоха деп турат. Алоха деген сөз бул hey, how are you деген сөзгө мисалчы. Алоха, алоха, hey, hello деген сөзчү. Анан дагы бир сөз бар экен, махоло деген сөз. Бул махоло деген сөз bye деген сөз экен. Bye bye, goodbye, like ушундай да. Азыр мен силерге ичинде көрсөтүп берейин, атмосфералар бул жакта да өзгөчө. Анан Гавайга келип мен нени байкадым? Гавайда негизи адамдар мындай жашаганды билишет экен. Гавайистер бул баягындай башка Американын океан аркы жагындагы 49 штаттан мен ишенимди айта алам, чындыгында өзгөчө жашашат. Бул жакта адамдар мондай бир жака шашылып, же болбосо башка деген нерсени унутуп коюшпайт чындыгындачы. Шашпай, өзү үчүн, аялы менен, же болбосо үй бүлөсү менен, бала чакасы менен бир чындыгында башкача эс алышат экен, эс алганда дагычы. Азыр биз дагы ошолордун бирине келдик. Аны да көрөбүз буюрса. Достор, Гавайдагы дагы бир өзгөчөлүк, бул чындыгында мен таң калдым бул нерсени угуп алып туруп. Гавайда экватордо жайгашкандыгы үчүн саат жылбайт экен, 12 саат. Былтыры кандай болсо деле, быйыл деле ошондой. Чикагода сааттар жылып турат, деги эле Кыргызстанда сааттар жылып турат. Мисалы, силерге мен бул убактысын намаз менен эгерде салып бере турган болсом, мисалы, асыр убактысы 16:20 болот. Ал эч качан жылбайт экен. 10 жыл өтө, 15 жыл өтө, буга чейин деле ушундай болгон экен. 5 вакыт намаздын убактысы бир белгиленет экен дагы. Кыяматка чейин ушундай өзгөрбөйт экен да. Эмне үчүн дегенде экватордо жайгашкандыгы үчүн. Ушундай достор. Негизи атмосфера Гавайиде жашагандар буну камера менен же болсо экран аркылуу жеткизип берүү чындыгында кыйынга турат экен да. Мен бул жакта азыр келип алып гавайистердин жашоосуна суктанып атам. Мен дагы буйруса эгерде бир жакшы эме болгондон кийин ниет кылып атам, ушу Гавайиде жашайын депчи. Гавайида жашоо чындыгында аябай мындай бирикелүү өткөндөй сезилип атат магачы. Мындай саат Кыргызстанда болобу же болсо могу Чикаго башка тараптарда жумуш менен болуп сааттын күндөр өтүп кеткенинен таң калабыз го. Мисалы бүгүн эле кече күнү жумага бардык эле, бүгүн эле келип калдыбы деген сыяктуучу. Чындыгында бул жакта убакыт аябай
тар десең жаңылышат экенсиң да. Уақыт аябай мындай берекелүү өткөн эле сезилип атат. Мен бул жакта азыр мына 4-күнчү күнүбүз. 4 күндө ушунча сезилди. Эртең менен саат 6-да туруп, толтура жумуштарды тияка барып келесиң, бияка барып келгенден кийин дагы саатка карасаң 11:40, 12 болгон болот да. Ушундай достор. Эмне болуп кетти деп ойлоп калдыңарбы? Анда эмесе сөз башынан болсун. Мынакей азыр бул Гавайинин улуттук тамактары экен. Жаңы бышырылган балык, күрүч, салат, анан албетте ананас. Элдин багында азыр турат. Муну карагыла, бул жактагы шоу башталды. Гавайиде күн батканда жашоо жаңы башталат. Бүгүн мен силерди Гавайинин эң кызыктуу маданий майрамдарынын бири Луау шоу менен тааныштырам. Бул жөн гана концерт эмес, Полинезия маданиятына сүңгүп кирген чыныгы саякат, жандуу музыка, салттуу бийлер, экзотикалык тамактар жана оттуу шоу баары бир жерде. Луау бул Гавайида кылымдан бери белгиленип келген салттуу майрам. Илгери бул чоң коомдук иш-чара болуп, эл чогулуп, сый тамак жеп, бийлеп жаңы досторду күтчү. Бүгүн болсо бул Гавайи маданиятынын туристтер менен бөлүшүүнүн эң мыкты жолу болуп калды. Гавайи дасторкону, экзотикалык даамдар, шоу баштала электе конокторго Гавайинин өзгөчө тамактары сунушталат. Тропикалык жемиштер, ананас, манго, кокос жана башка жергиликтүү мөмөлөр, жашылча салаттар, гавайылык жаңы табигый азыктар көп колдонулат. Күрүч жана деңиз азыктары алардын башкы даамдарынын бири. Бул жерде тамак да, атмосфера да башкача. Шоунун башына сахнага жандуу музыканттар чыгып, Гавайинин жана Полинезиянын салттуу обондорун аткарышат. Гавайиде болгонуңда туристтик жерлерде эле эмес, жапайы өзгөчө табиятты да көргүң келет экен. Бүгүн мен Гавайинин эң кооз сырдуу жерлеринин бири Пололу өрөөнүнө хайкинг жасаганы турам. Бул жердин кооздугу гана эмес, тарыхы да абдан кызыктуу экен. Анда эмесе туугандар, кеттик баштайлы, көрөлү. Бул өрөөнгө жетүү чындыгында оңой эмес. Өтө тик жолдон түшүү керек. Андан дагы жамгырдан кийин тайгак болуп калат. Бүгүн дал ошондой күн. Жамгыр себелеп жол чыныгы ылайык айланган. Бирок бул мага кыйын деле сезилген жок. Кызыктуу саякат чындыгында ушинтип башталса керек. Жолдо бара жатып Гавайинин жапайы жаратылышын чындап сезесиң. Айлананын баары жап-жашыл пальмалар, бийик өскөн пальмалар. Шамал акырын шыбырайт. Бул жерде эч кандай ызы-чуу жок. Болгону табияттын үнү гана угулат. Азыр биз Big Island'тын эң норс, получается, кайсыл жак болуп калат? Түндүк жагындабыз. Түндүк бурчундабыз. Карагы тоолордун ортосунда кара куму бар эмеге пляжга баратабыз. Бул жер аябай тике жер экен. Плюс жамгыр жаап жатканга ылай монтип сел агып, ылай агып аябай опасно экен. Бирок биз ошо ылдыйга түшкөнгө аракет кылып атабыз. Бул жер карагы сулуулугу менен ушундай басып бара турган жери менен айырмаланат экен. Бул мындай айтканда биздин командага челлендж. Зона комфорттон чыккангачы мен ойлойм, бул хайкты обязательно кылып көрүш керек деп. Бирок аябай авайлап кылыш керек экен. Аябай кооз. Посмотрите, вот YouTube'дан көрөсүңөр. Что я хочу сказать, да? Очень круто. Достор, мен азыр ылдыйына түштүм. Бул жерде чындыгында абдан кооз экен. Моң карагыла, мен бияктан өйдөсүнөн түшүп келдик. Бул жактан, мояктан аралап, чындыгында аябай тик экен. Анча-мынча адамдар бул жака келе алышпайт экен. Эмне дегенде бул аябай коркунучтуу, кооптуу хайкинг болуп эсептелет экен. Мен аркамда карагыла, моякты карасаңар, чындыгында мындай пейзажды өзүнчө элечи бир укмуш. Бул суу сары болгон менен, буда өрдүктөр аябай көп экен. Тияктачы жапай өрдүктөр. Мояктагы кооздукту арагыла өзүнчө бир айтып жеткизе алгыс. Моягында болсо, азыр биз тиягынан түштүк да, анан биз буягынан чыгып кетет экенбиз. Бул жагында болсо чаркыратма бар экен. Могул жактагы Тынч океаны
Мо кооздугун карасаңар, океандын бул жагынанчы. Бул жерге келип чындыгында эс алып кетиш керек экен да. Мынакей жеттик. Бул Полол өрөөнүнүн атактуу кара кумдуу пляжы. Сен Гавайиде ак кумдуу жээктер гана бар деп ойлодуң беле? Жок. Бул кум вулкандын күлүнөн улам кара түстө. Бул жээкте эч кандай инфраструктуралар жок. Бул аны өзгөчө кылат. Толкундар абдан чоң. Көпчүлүк адамдар мындай суу коркунучтуу деп ойлошот. Бирок биз ага карабастан сууга түшүүнү чечтик. Бир кызыгы, суу өтө туздуу экен. Дем алганда туз жыты мурдуңду тешип кетет. Толкундар катуу урган сайын жээкке кайтып кетип, кайра сууга чуңкуп жаттык. Чындыгында бул таптакыр башкача сезим. Буну сөз менен айтып жеткизүүгө мүмкүн эмес. Пляждан ары өтсөң өрөөнүн ичине кирүүгө болот. Бул жерде кичинекей көлмөлөр бар. Суу тунук эмес, бирок бул жер өтө касиеттүү деп эсептелет. Жергиликтүү эл бул өрөөн байыркы рухтар жашаган ыйык жер деп ишенишет экен. Эми кайра өйдөгө чыгыш керек. Төмөн түшүү оңой эле болду. Бирок өйдө чыгуу чындыгында кыйынга турат го деп ойлоп атам. Буттар тетиреп, жүрөк катуу согуп, бирок укмуштууда табиятты көргөндөн кийин баардыгы татыктуу. Полол өрөөнү бул сөз менен айтып жеткирүүгө мүмкүн эмес жер. Эгер Гавайиге келсең, сөзсүз бул жака хайкинг кылып көр. Бул жерде чыныгы Гавайинин жапайы табиятын, тынчтыгын жана сырдуу дүйнөсүн сезесиң. Мынакей чыкпаган жерден тел чыгып баратат. Чыгып аткан учурда. Ушунча баспай жүрө берип басканда ушунча катыш көрсөткөнсүң. Азыр жарымына келип калдык. Өзү дагы бир аз калды. Залда чуркаган менен мындай тоодо ушундай хайкингдерде баскан тоолорго чыккан бул таптакыр ат менен төөдөй айырмасы бар экен. Биз азыр Кила вулканына бара жаткан жолдобуз. Бул дүйнөдөгү эң активдүү вулкандардын бири. Чындыгында эле бул жерге келгенден бери эң кызыктуусу ушул болуп жаткандай. Бул аралдар вулкандардан пайда болгон. Ошондуктан бул жердеги табият өзгөчө. Биз бара жаткан жер тирүү жандуу жер десек болот. Анткени Килау вулканы дагы деле жаңы жерлерди түзүп жатат. Достор, биз азыр вулкандын жарылган жерине баратабыз. Бул жакта активный вулкан бар экен. Ушундай хайкинг кылып баратабыз азыр токойдун ичинде. Чындыгында мындай адам эс аларлык атмосферага экен бул жак. Мына карасаңар, мындай бир башкача сезимдер да бул жердечи. Бул жакта негизи мындай аял менен семейне келип салсаң, негизи бир абдан бир жакшы эс алып кетесиң го деп ойлоп атам да. Азыр биз ошол вулкандын жарылган жерине баралы. Ошол жеринен силерге дагы жеринен көрсөтүп берейин. Немесе биз менен бирге болгула. Кызыктуу факт, Килау вулканы жалаң эле күйүп жаткан оттуу жер эмес. Вулкандын этегинде нымдуу, жап-жашыл тропикалык токойлор бар. Бул аймакта жан жаныбарлар да көп кездешет. Кээде түтүн көтөрүлүп жаткан жерлерди көрүп, жаратылыштын күчүн дагы бир жолу сезесиң. Айрым жерлерде жаракалардан чыккан буу көрүнүп турат. Анткени жер астында лава агып жатат. Вау, карагылачы, мен азыр вулкандын үстүндө турамын. Мен буга чейин вулкандарды сүрөттөрдөн, видеолордон, кинолордон гана көргөм. Бирок өз көзүң менен көрүү таптакыр башкача экен. Ал жерлерден түтүн чыгып жатат. Айлананы карасаң, таштардын баары жаңыдай. Айрым жерлерде кара, анткени булар лаванын муздап калган калдыктары. Дагы бир кызыктуу факт, бул жерде температура бир заматта өзгөрүшү мүмкүн. Вулкандын айланасында аба ырайы суук, анткени биз тоодо турабыз. Бирок вулкандын жанына болсо жер жылуу, кээде өтө ысык болуп кетиши мүмкүн. Вулкандан чыккан газдар аймактагы өсүмдүктөргө да таасир этет. Ошондуктан кээ бир жерлерде эч нерсе өспөйт. Бирок башка аймактарда жап-жашыл жуңгулелер да жок эмес. Мен азыр вулкандын үстүндө турам. Элестетиңиз, мен вулкандын үстүндө турам. Бул жерде менин астымда активдүү вулкан бар. Бул мен үчүн биринчи жолу. Мына бул жерден дагы деле ыстык чыкканын сезип жатам. Гид бизге бул жерде бир жума мурун гана активдүү вулкан атылганын айтты. Лава муздаганда ал ар кандай формада болот экен. Кээде кристалл сымал жылтырап калат, кээде болсо тегиз эмес,
курч болуп калат. Ошондуктан вулкандын үстүнө басканда өтө этият болуш керек экен. Бизге гид түшүндүрүп берди. Ал айткандай, Кило вулканынын ырайы эч качан туруктуу болбойт. Бир күндөн кийин деле бул жерде жаңы өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Вулкан ар кандай газды бөлүп чыгарат. Кээде ал абдан зыяндуу болушу да мүмкүн. Баса түндөсү вертолет менен бул жерде караганда таптакыр башка дүйнөнү көрөсүң. Кызыл лаванын агып жатканын көргөндө бул жаратылыштын канчалык күчтүү экенин сезесиң. Бул жөн гана от эмес, бул жердин ичиндеги эбегейсиз энергияны сыртка чыгарылышы. Кило вулканынын кызыл түстөгү лавасы өтө суюк, ошондуктан ал көп жерлерге чейин агып жетет. Кээде ал жерге сиңип, кээде суу менен аралашып же аймактарды түзөт. Демек, бул жер дайыма өзгөрүп турат. Балким 1 жылдан кийин келгенде бул жер таптакыр башкача болушу мүмкүн. Туугандар, биз азыр бул жерде шаркыратмага келдик. Чындыгында Гавайи келгенде ар бир эле жер өзгөчө экен, негизи чындыгындачы. Анан биз бул жерге келгенде Гавайиге келгендердин көпчүлүк бөлүгү ушу шаркыратмага келип, бул чындыгында жунгл экен да, мындайчы. Бул жакта мындай кирип, чында ойлонуп, дүйнөнү аркага таштап, бир өзүңчө бир өзүң менен өзүң сүйлөшүп чыксаң болчу да экен да. Мындан карагыла жыш токой, бир эч кандай бир немеси жок. Жакта аябай чоң шаркыратма бар деп атат. Азыр биз ошону барып көргөн атабыз. Чындыгында бул жерге шарттары менен түзүптүр. Могул жакта pay parking деп туратынын карагыла, бул жерге машинаң менен келип, паркингге коюп, анан жака түшүп, кенен түшүп кете берет экенсиң. Туалеттери менен бул жакта пикник кыла турган болсоң, пикник кылчу жерлер, мисалы, жака барбекю кылып же шашлык кылып отурсаң да болот экен да. Чындыгындачы. Анан бул жерге ошол эрежелерин коюп койгон. Бул жагы болсо, ошол парктын эрежелери, парктын шимелери чүрүлгөн экен. Келсеңер. Мону карагыла. Бул жакта негизинен 3 шаркыратма бар экен. Ушундай территориясы менен. Андан кийин бул ошо эң чоң шаркыратмасы экен. Алоха деген, hi, hello деген сөз. Бул жер болсо, бунусу болсо, ошо бул шаркыратма кайсыл жерде жайгашкан, ошонусу көрсөтүлүп турат. Негизи чындыгында аябай жакты мага. Азыр ичинин дагы жеринин да көрөбүз, буюрса, кандай эмоциялар кеттик. Бул болсо эми чындыгында эле жомок. Жомокко түшүп калгандай жерде. Карагылачы, жунгли. Жаратылышка жакын жана сөзсүз барууга татыктуу жер экен. Бул парк жөнүндө айтып берсем, бул жака келип жаратылыш менен бирге эс алуу, суунун күчүн, токойдун тазалыгын, таза абаны сезип кетет экенсиң. Биринчиден, бул жер баарына ылайыктуу. Үй бүлөңүз менен келесизби, досторуңуз менен келесизби, же жалгыз табияттан ырахат алсаңыз болот. Жолдор таза, коопсуз асфальтталган, адашып кетүү деги эле мүмкүн эмес. Бардык белгилер токойдун ичинде болсо дагы көрсөтүлгөн, ылайыкташкан. Кооз жер экен, бирок ушундай кооз жерлерге шарттарын түзүп койгон бул аябай сонун экен. Ал жака жетүү бир эч кандай бир мындай оорчулук жаратпайт. Шаркыратма алыстан жана жакындан көрсөтүлгөн. Бул жердин эң башкы кооздугу Акака Falls шаркыратмасы. Бул суу 135 метр бийиктиктен түшөт экен. Суу кулап жатканда үнүн угуп, жаратылыштын кандай күчтүү экенин сезесиң. Ушул жерден караганда дүйнөнү таптакыр башка тарабынан көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Карагылачы, жаратылыш деп ушуну айтса болот. Бир нерсени эске сала кетейин. Ушунчалык кооз жаратылыштар Кыргызстандын жаратылышынасында эчтекеге арзыбайт деп ойлойм. Бул менин жеке пикирим. Кыргызстандын жаратылышына жетүү кайдан? Достор, Гавайига менен келип алгандан кийин эле эмне керек? Бир өзүңдүн travel кылып айлана турчу жериңе жетүү үчүн албетте унаа керек. Мен силерге унаа боюнча келгенде кандай унаа алат, ошолор боюнча бир аз айтып берейин. Биз келгенде 2 унаа бук кылганбыз заранее эле. Бирөөсү болсо BMW, BMW, экинчиси болсо Van. Бул жакта 14-15 адам мындай кенен батат экен буга. Бизде бир аз группа чоң болгон үчүн ошондуктан бул жака 14-15 адам бататабыз. Моякта болсо бир 4 адам жүрөбүз. Негизи эми булардын баасы канча деген сөз суроо болсо керек албетте. Бунун баасы бул BMW-ныкы
күнүнө $100 түзөт экен. Еще 18% салыгы менен. Анан бунун негизи бензинин өзүң коет экенсиң. Паркинг эгерде бирдемекелерге төлөй турган болсоң, аны дагы өзүң төлөйт экенсиң. Андан кийин жаңы машина экен, 2024-жылкы. Болгону 24.000 майл жүрүптүр. Чындыгында жакшы машина экен. Эгерде мен сунуштайт элем, эгерде бир эки адам болуп келе турган болсоң, бир үстү ачыла турган бир кабриолет сыяктуу эле бир машина алыш керек депчи. Эгерде мен силерди группа менен келген болсоңор, кабайга башка болсоңор, ушундай бир ван алыш керек экен. Неге дегенде бунун ичинде 14-15 адам кенен батып кетет. Экинчиден бир чогуу мындай көңүл ачып кетесиң да, мындай ичиненчи. Анан бунун аркасына дагы биз немелер салып коюп атабыз. Бунун аркасы азыр жагып экен. Аркасына баягы кенен продуктыларың барганда, мисалы, ал жака бир шашлык кыласың, башка кыласың, чындыгында аябай кенен экен. Ал эми бунун баасына келе турган болсок, баасы бул күнүмдүк BMW-ныкы $100 түзсө, бунуку болсо $230 түзөт экен. Еще бунун 18% салыгы бар. Ошосу менен бир аз кымбатыраак болот. Албетте бул $100 да үстүндө 18% салыгы бар. Чындыгында ушундай аябай жакшы экен. Мен дагы буйруса кийин эгерде келип калсам, эки адамдык эле кабриолет алганга ниет кылып атам. Мен силерге эми бул жакта үйдүн бир катар көрсөтүп берейин. Биз жашап аткан үйдү. Бул ушу аябай чоң үй экен. Бундай үйдү табыш чындыгында оор экен. Неге дегенде бундай үйлөр көп жок экен. Эгер Гавайга көпчүлүк бөлтөр парочкалар келип бир немелер келгендиктен, көбүнчө эле бир эки бедрум башкалары неме болот экен. Анан бунун өзүнүн кир жуучу жайлары, анан бул жерде ушундай бир чакан отурушчу жерлер. Чындыгында бул жерден аябай кооз экен, тиги океанды карап отургангачы. Бунун биринчи этажы бар экен. Бунун өзүнчө душу, өзүнүн немелери, кроваттары бар экен. Достор, азыр үйдө бир катар кыска нуска көрсөтүп коеюн. Бул биздин ошол воркшоп өтүп же болбосо бир адамдар менен нетворкинг кылып сүйлөшкөн жер. Бул зал, холл. Андан кийин бул жагы болсо ушундай чакан чай ичүү жай, бул жагы болсо kitchen. Ошол ашканасы. Бул жактан өзүң Airbnb болгон үчүн өзүң тамак кылып ичсең болот, кандай үйдөгүдөй эле да. Анан бул жагы боло турган болсо, бул жагы болсо ошол бассейни дагы бар экен. Андан кийин тягында бир адам жатат экен ал жака, бир комната экен ал жагда. Бул жер болсо ошо чакан сүйлөшүп отурушчу жай экен. Анан жүргүлө. Эми бул жактагы экинчи этаждан көрсөтөйүн. Бул жагы болсо бир комната, үй чындыгында аябай чоң экен. Ошондуктан бул жакта 3 адам жатса болот экен. 3 спальня бар экен. Анан бул жактан эң чыныгы аябай жакшы көрүнүш көрсөтүлөт экен. Карагыла. Карагылачы. Укмуш көрүнөт. Бул жагы болсо Тынч океаны, бул жерде болуп отурсаң болот экен. Бул жагы болсо ошол ушундай чындыгында аябай жакшы жер экен. Мон карагыла, аябай мындай укмуш нерсе экен. Үнү дагы аябай сонун болот экен. Эми биз кетсек, бул жакта биздин экинчи бөлмө бар экен. Бул жакта дагы экинчи адамдар жатса болот экен. Мон карагыла. Бул жак туалети, душу. Бул ушул эки комнатадагы. Ал эми бул жактагы бөлмө болсо, бул жакта эки спальня. Чаканыраак. Сонун бул жакка душка киришет, туалетке киришет. Бул жакта бөлмө болсо, бул жакта дагы ошо двухспальный кровать бар экен. Карагыла. Бул жакта бирөө, эко ушундай. Достор, мынакей Гавайга болгон сапарыбыздагы ушу менен карыды. Чикагого аман-эсен келип алдык. Азыр Чикаго аэропортуна турам. Эмне демекчимин? Эгерде сиздерге видео жаккан болсо, ой пикир калтырып, комментарий жазып, дагы бир кандай видеолор тартайлы, ошолор боюнча да айтып кеткиле. Эмнеге дегенде биздин кийинки видеолорго тартып, бир кызыктуу Американ жашоосун көрсөтүп бергенге бизге мотивация болот, анан бизге бере сиздерден кеңеш болот. Албетте мени колдоп, катталууну унутпагыла. Дагы кийинки эфирлерде амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.